Кайненелер ушу жакшы көрүп кое бериңиздерчи келиндерди, я. Билбесе түшүндүрүп коюңуздар. Бир кайнене жазыптыр. Айланып кетейин устаза, кайненелер келиндерге кийлигишпегиле депсиз оштогу семинарда. Бирок келин дуңкуй эле отурат, дуңкуй эле. А десем деле болбойт, мындай кылсам деле болот, кабактар ачылбайт. Эмне кылыш керек? Жүрөктөрүм сыгылып атат дейт да. Анын да бир себеби бардыр дедим. Балким себеби бардыр. Ошондуктан келиндер кабак кашты жаркылдатабыз алтындарым. Келиндер барбы? Кабак кашты жаркылдатабыз. Энеңерди эне жаным, эгер апа десеңер апа жаным жашыраак болсо, жанымды кошуп айтып келечи, ноокатта жайылды ушул. Алайга деле жайылса болот да, жакшы сөздү, туурабы? Жаным дей аласыңарбы? Дей аласыңар. Анан, эй жаным эй деп, карачы чайыңды мынча ширин. Кээ бир жерде сонун тамак болсо, ажене, кимди мүбарак колдон чыксын? Анау шириниңмен да дейт, үч келин отурса. Аты ширин десем, жок. Колу да ширин, өзү да ширин, чоңу мындан ширин, кичиги андан ширин дейт да. Мындан өткөн бакыт барбы? Кайненени карап, эй жаным эжем, келиниңиз жакшыбы же жаманбы десем, айланып кетейин, 3 кызымдан жакшы көрөм деп, эй жаным, шуну жакшы көрөм десе, келин ыйлап атат да. Кана келин десем оружу мынтип атат. Ал тигинин жүрөгүнөн чыккан аркынын жүрөгүнө бардагын эзилип кетти да. Шындан десем, жакшы көрөм айнанайын, айланып кетейин, сага коюйн, жакшы көрөм, 3 кыздан өйдө көрөм деп келинди карабайт, сол ыйлап атат да. Мага жаат ошондой. Кырдаалдар ошондой мамилелерчи, карагылачы. Мындан өтөр бакыт бар алтындарым. Кайненелер келиндерге, эй жаным асарым, чайыңды ширин да деп койгула. Энеу, жакшы жаттыңыз, шайлашпайлыбы? Деп сиз ошентип койгула келиндер. Кыйынбы я ошол, айтыңызчы, кыйын болсо бул кыйын дегилечи. Кыйынбы? Энеу деш кыйынбы?